Так, анда дагы кайрадан баштайлы. Текстті документ ачып көрүп эле. Эмне кылабыз биринчи? Head деп жазабыз, Head, андан кийин head'ти жабабыз. Андан кийин body, body и body'ни жабабыз. Body. Head'тин ичинде, мисалы үчүн, title'ду койсок болот. Title'ду title деп. Андан кийин аны дагы жаап коебуз. Title'ду бул жака. Мисалы үчүн, жанагы аттарда my web page деп жазып койсок, чыгып калсын, макулбу? Вот. Андан кийин head бул жакта калды и body'нин ичинде болсо бирдемелерди толтурабыз азыр, Эмне дедик кече күнү, мисалы үчүн H1 менен мындай болсун дедик, About me, мен жөнүндө, H1'ди жабабыз. Вот. Эми H1'ин астында эмне болсун? Мисалы үчүн мен жөнүндө бир параграф, текст болсун, өзүм жөнүндө. Эми about me эмес, бул жака бүгүн кимди кылайлы? Бүгүн Альберт Эйнштейн жөнүндө кылайлы. Окей. Бул жака болсо параграф и параграфты дагы жаап коебуз. Параграф. Бул жака ошол Альберт Эйнштейндин өмүр баянын жазабыз. Андан кийин мисалы үчүн кээ бир аткарган иштерини өмүр баянынан мурда биз сүрөтүн койсок болот. Бул жака сүрөт келсин. Макулбу? Жазып коелу, кош келесиз. Так. Сүрөтүн коелу, image, src, андан кийин бул жака ошол сүрөтүн алып келебиз, таап бир жерден. Андан кийин параграф, андан кийин алган ийгиликтери, мисалы үчүн кандай кылабыз? OL деп туруп, список кылайлы. OL, андан кийин OL'ди жабабыз. OL, анан ичинде болсо алган ийгиликтерини li менен список кылабыз. List деген нерсе, бул список. Li, андан кийин li. Муну мен кайра жазып отурбай, мынтип эле көчүрсөм да болот. Канчаны бүгүнгө жазайлы, Ошондо эмне болду менде азыр? My web page, андан кийин Альберт Эйнштейн жөнүндө сүрөт келет, параграф келет, список келет. И азырынча ушул. Муну сохранить этебиз. Сохранить как? Рабочий столго Einstein.html деп сохранить этейин. Мен барып текшеремин. Так, чыкты. Вот. Мен экраным көрүнүп атабы? Альберт Эйнштейн деп жазып чыктыбы? Ооба, көрүнүп атат. Рахмат чоң. Тактап турбасам. Так, эми муну кайра кичинетип коеюн, эми сиздер жазып алыңыздар. Муну шашпай, муну көчүрүп алып кетели эми. Вот, бул жактан баштап жаза бериңиздер. Head, title, body башталат, андан кийин бул жака азыр сүрөт келет, андан кийин өмүр баяны келет, анан бир жасаган, аткарган белгилүү иштери келет, андан кийин бүтөт. И дагы кошумча бирдемелерди улайбыз анан. Көрдүңүздөр, 1, 2, 3, 4 деди, бирок эчтеке жок азырынча. Муну ортого алып келебиз, жылдырабыз, поздойбуз. Дальше. Жазып аласыздарбы? Отуруңуздар. Так, эми бул жака Альберт Эйнштейндин сүрөтүн алып келели. Кандай экен, Альберт Эйнштейн. Сүрөт. Мисалы үчүн бул сүрөтү. Мунун 2 жолу бар. Кааласам компьютерге түшүрсөм болот, кааласам бунун жайгашкан жердеги эле адресин алсам болот. Ал үчүн оң жакты басып, вот кантип келдим мен, Альберт Эйнштейн деп Google'га жазып, анан картинкиден бир сүрөтүн тандадым. Мисалы үчүн мону алайлы макул.
Бул аябай чоң көрүнөт. Мисалы кичинекейирээк кайсы бар экен. Макул, муну алайлы. Ушунун жайгашкан жерин алсак болот. Кантип алсак болот? Эгер интернетиңиздер болсо, так. Ооба, сохранить кылып, эми ошол сохранить кылган папканы бассаңыз эки жолу ачылат. Могул сүрөттүн эле мышканын оң жагын басып, вот copy image location болот, или копировать место нахождения, вот картинка деген. Ошондой жер бар бекен? Копировать место нахождения или адрес картинки деген. Ошол адрести алып, андан кийин болбосо муну сохранить этсек болот. Алып туруп, муну кайсы жака коебуз? Могул imagеден SRS деген жерге алып келем. Вот. Бул жерде автоматически ошол сүрөттүн адреси жайгашты. Же болбосо мындай деле кылсам болот, кечеги айткандай, сохранить кылам муну компьютериме. Компьютерде интернет жоктор болсо, любой эле бир сүрөттү кое бериңиздер өзүңүздөр. Гүл болобу, тоо болобу. Ошон 1 деп коем, сохранить. Вот, 1. Бул деле Альберт Эйнштейн. Же болбосо интернеттен эле келип турат азыр мага. Ал деле Альберт Эйнштейн. Сохранить этебиз, чакып келебиз, текшеребиз. Вот, келди. Көрдүңүздөр? Аны кандай кылдык? Болгону жанагы image дедик, анан ал жерге адресин жаздым, интернеттеги адресин. Андан кийин жазгандан кийин бул жака өзү келди. Эгер интернет жок болсо, анда жанагы эле кайра бул жака check it, таякча 1, таякча G десек, эгер сүрөтүбүз рабочий столдо болсо. Болбосо анда алып келгиле рабочий столго. Так, сохранить кылып кайра эле ошол папканы ачам алгай. Эми мунун өмүр баянын алып келебиз. Мисалы үчүн өмүр баяны Википедияда. Ондай бир өмүр баянын алайлы башкы беттен. Андан бул жака алып келем. Сохранить еттим. Болду. Копировать. И буну кайра жаңылап коем. Мынакей. Альберт Эйнштейн сүрөтү и өмүр баяны кыскача. Эми аткарган жумуштарын бул жака жазайлы. Мисалы үчүн эмне жасагыбызды дейли. Мисалы үчүн атом бомбасыны жасады дейли. Андан кийин дагы эмне кылды? Физика боюнча дагы бирдеме жасады дейли. Андан кийин дагы эмне кылды? Гравитация боюнча бирдемелер жасады дейли. Андан кийин эмне алды? Нобель сыйлыгын алды. Бул сыяктуу нерселерди жазып коелу. Мындай эле болот, кандай болсо деле. Андан кийин муну сохранить кылабыз. Болду, уже сохранить как дебейбиз, сохранить эле дейбиз. Бул жака келип иштетебиз. Бул жак көрдүңүздөр, чыгып калды тизмеге. Альберт Эйнштейн сүрөтү, анын өмүр баяны, жасаган иштери, атом бомбасы, физика, гравитация, Нобель сыйлыгын алды дегендер. Кечеги папканы деле ачып дагы кайталасак болот. Мисалы үчүн эми бул жакта биз буларды ортого жылдыра эле жазууну, сүрөттү, тизмелерди ортого жылдыра турган болсок, анда барып туруп буга стиль беребиз, head'тин ичинде. Турабыз, style деп ачып алабыз. Андан кийин style чабабыз. Жака эми баштайбыз. Мисалы үчүн H1'ибиз эмне болсун? Ортого келсин. Text line деген болсо, center текшеребиз. Вот,
ортого келди. Андан кийин H1'imizde tüsünü özgürtölü color деп туруп green кылайлы. Green кылайлы. Андан кийин текшеребиз. Сохранить этип туруп, сохранить кылабыз и бул жактан текшеребиз кайра. Жашыл болуп калды. Макулбу? Андан кийин мисалы үчүн страницанын артыга бир түс берели. Ал үчүн body деп туруп, ачабыз и кайра жабабыз фигурный скобка менен. Body деп туруп, background color, задний фон. Background color бул задний фон деген. Мисалы үчүн light gray. Бардык тамгалар сөздөр жакшы көрүнүш үчүн. Вот, light gray болуп калды. Мисалы үчүн жакшы бир сайттар бар келе, тунук жакшы көрсөтөт. Мисалы үчүн Amazon көрөлү арты кандай экен. Кандай экен, арты сары жери да бар, кара жери да бар экен. Билиңиздерби? Кара ак. Биз деле могул Альберт Эйнштейнди мисалы үчүн кара кылайлы, чоңураак кылайлы. Ал үчүн H1'ге барып, background color деп туруп, не десек болот. Black деп көрөлү, кандай болот экен. Вот. Жазуубуз green эмес. Значит, white deyli. Ак болсун, жакшы көрүнөт. Ушуну жазып алабыз, жакшылап. Алай могучу. Кара болобу? Кандай кылса? Полоска четет башынан аягына чейин кара болуп атпайбы? Ошондой. А менен тамгаларынын жанына жакын го, мындай кичирээк. Ортосун элеби? Мындай эле. Кичинекей эле. Болот. Мен аларды өткөн жокмун да, просто азыр чынчпай эле. Болот, албетте болот. Болот. Жазып алгыла. Стилдерди H1, body. Эми сүрөттү да ортого алып келели. Ал үчүн сүрөттү тандашыбыз керек, IMG деп туруп ачабыз. Фигурный скобка менен жабабыз дагы. Эмне дегенбиз? Мисалы үчүн margin left десек, бир бош орун берет бизге. Үчүн 300 дейли. Кайерге чекелет экен. 500 деп көрөлү. 500 болду, 300. 550 деп көрөлү. Ортолорго келет экен ошондо. 550, 501 десек да болот. Вот. Эмне кылдык? Ошол margin дегенди сол жактан 520 бер. Ортого алып келдик. Жакшы суроо. Азыр OL ичиндеги сөздөрдү кантип түстүн өзгөртөбүз, азыр өзгөртөбүз аны. Мисалы үчүн азыр OL-дын түстөрүн өзгөртөлү, анда дагы тандайбыз. OL деп туруп, кайра эле color. Мисалы үчүн эмне болсун OL дегилерибиз?
green болсын десеңіздер, жашыл болсын десеңіздер, анда oil'dagi түстер өзгөрөт. Текшеребиз. Вот, баары жашыл болуп калды. Oil деп тандап туруп, анткени бул oil'ге тиешелүү. Параграфты өзгөртөм десек, анда параграфты өзгөртөбүз. Мисалы үчүн oil'дин ичине биз дагы бирдемени койсок болот. Ол акыркы тизмеге кечеги A дегенди киргизсек болот. A деген эмне кылат эле эсиңиздерде? A деп туруп H реф десек. H барабар эсиңизде кимдин эсинде? Ким жооп берет? Можно туда ссылку вставлять. Ким жооп берди? Лунар да? Или Да, я. чоң рахмат. Бул жака азыр бир ссылка коюп, мисалы үчүн Нобел сыйлыгын алды дедик. Ал жака Нобел сыйлыгы жөнүндө маалыматка интернет баракчасыга бизге жөнөтсүн. Ошол жака багытта берсин. Мисалы үчүн Einstein Nobel Prize, Nobel сыйлыгын алган. Ошол үчүн бул жактагы баракчага жөнөтсүн бизге. Ошондо биз бул жака списоктун ичине эле коюп койдуганы сохранить кылдык. И бул жактан текшеребиз. Вот. Бул жака келсек, Nobel сыйлыгы деген мындай эме менен ссылка болуп калды. Өчүп турабыз азыр. Nobel сыйлыгын алды дегенди бассак, ссылка болду, бассак, аны бизге башка баракчага жөнөтөт болот. Nobel Prize Albert Einstein качан алган экен? 1921-жылы. Өзү туулганы и өмүр байыны кыскача дагы. Ошол. Буну артка кетсек болот. Вот. Ушинтип жазып койгула. Элайдын ичине H деп туруп, H'тын ичинде H и бир интернет болсо, неме жазып койгула. Бир ссылка жазгыла, болбосо эчтеке кереги жок. Жазбай эле койгула. Так, P менен эмне кылабыз анда? P бар жерде. Параграф. Параграф, OL бар жерде. Ал жана перечисление 1, 2, 3 деп кетет го. Список кылабыз, Эми ал список 1, 2, 3 деп кетет экен. Мындай кылсакчы, кандай болот? Бизден азыр бул жактан мен мындай кылгым келсечи. 1, 2, 3 эмес, мындай точка менен болот. English, Spanish, Japanese дегенде, 1, 2, 3 эмес. Болбосо мындай. Мынакей. Ушуну кандай кылам? Аны жасап көрө элеми. Эми бул жака Нобел сыйлыгын алды деген астыга, Нобел сыйлыгынын ичинде астына неме кылайлы. Ошондой кайсы тилдерди билет, билген тилдери деп туруп жасайлы. Так, бул жака мисалы үчүн H3 дейли. Сүйлөгөн тилдери, language. Сүйлөгөн тилдери деп туруп H3'тү жабабыздан. Эми OL бул перечислелет 1, 2, 3 деп. Андан кийин анын дагы бир түрү бар. UL деген бар. UL деген жанагыдай кружочкаларды коет. Ал жакта номер коюлбайт уже. UL-ды жабабыз. UL. Андан кийин вот, якылдык биз тилди H3 дедик. Андан кийин UL деген бул жанагыдай кружочкаларды коет. 1, 2, 3 эмес. Кайра эле жанагы LI. Жака LI'ды жазам. LI'ды жабабыз.
Misal үчүн бир канча тил билет деп жазып да, English'ти билет дейли. Андан кийин дагы жазайын элайды. Мисал үчүн German, немец тилин билет дейли. Элайды жабабыз. Андан кийин элайды ачып, дагы кайсы тилдер берет. Француз тилин билет дейли. Элайды жаптык. Дагы бир элай. Кайсы тилдерди билет дагы, мисал үчүн орус тилин деп коелу. Russian элайды жаптык болот. Эми бул кандай болуп калат? Азыр көрөбүз. Жазып алыңыздар. UL бул нумерация койбойт, бирок кружочкалар коет. Бул жактагы пробелалар маанилүү эмес. Пробел койбосо деле болот. Так, мал кошулду. Эми текшеребиз барып. Мына кичирейтип коеюн, текшеребиз. Вот, кошулуп калды билген тилдери деп. Бул эмнеге бул жака жөнөп чыгат? Текшеребиз азыр. OL, language. Эмнеге тилдер сызылып калды асты? Азыр текшеребиз эмнеге андай болду. Жактан жаппаппыз эмени? Аны. Аны жаппаппыз да, бул жакта аны ачыппыз. Аны жабыш керек. Элайдан мурун. Кийин вот, аны бул жакта ачтык элайдын ичинде, и аны кайра жаптык, болду. Андан кийин тилдери, билген тилдер. Вот. Кайсы тилдерди билсе, ошолор бизге чыгып атат. Тилдерини дагы өзгөртсөк болот. Тилдери ким? Бул UL. UL менен OL окшош эле койсок болот. Бул жакка эле UL кошсок болот. Ошондой экөө окшош болот. OL жана UL деген. Ошол экөө тең, ага жашыл болсун. Вот. Көрдүңүздөрбү? OL, UL, артыны grey эмес, жакшыраак тиз коеюн. Булган экен. Ушундай болсун бираз. Менде суроо бар. Жана OL, UL деп жазып атпайбыз, бүт мына head'дин ичинде болот экен, Ооба. Неме бадинин ичинде? Бадинин ичинде болот. Ооба, head бул жакта жабылып калган. Head бадиден мурда жабылат, эң башында ачылат. Андан кийин body башталат, body аяга чейин body кетет. Жана ортого жылсын дейбиз го. Body деп турса, ошо body ичине жаза бересиз. Же башына жазып кетти. Ортого жылсын дегенде мындай кылабыз. Head'дин ичинде style деп жазып алып туруп, ошол style'дын ичинде болот ал. Вот. Вот style. Азыр кайсыл жерде калды? Head'дин ичинде турат. Бул жакта head, бул жакта head, а style ошол head'дин ичинде. Көрдүңүздөрбү? Вот. Так. Эмне жасадык эми бизде бул жакта вот Альберт Эйнштейн артын кара кылып, кийин сүрөтүн койдук, өмүр баянны бул жака список кылдык, аткарган иштерини, и Нобел сыйлыгын алды дедик, билген тилдерин жаздык. Вот. Эми биз мисалы үчүн бул жерге бир кнопка жасайлы. Кандай кнопка жасасак болот? Мисалы үчүн, могул head'ден кийин, Альберт Эйнштейнден кийин бир кнопка жасайлы. Ал кнопка кандай иштейт? Мен силерге көрсөтөм мындай. Мисалы үчүн, мынтип тандаганда ичинен жазуулар чыгат.
мындай кнопкаларды кантип жасайбыз? Көрсөтөйүн. Мисалы үчүн buttons HTML. Могул сыяктуу кнопкаларды кантип жасайбыз? Ушуларды көрөлү бир аз эми. H1'дин астыга барабыз. Мисалы үчүн button дейбиз. Button деген бул кнопка деген өзү эле. Button. Андан кийин бул жака жазабыз. Мисалы үчүн эмне деген click me, click me деген кнопка болсун. Button. Андан кийин дагы башка жазсак болот. Button. Мисалы үчүн дагы кандай кнопкалар болушу мүмкүн? Send деген, отправить деген кнопкалар болушу мүмкүн. Button. Азыр барып текшеребиз эми. Чыктыбы, чыкпадыбы? Вот, бул жака чыгып калды. Click me. Отправить деген өзүм үчүн мындай басканда кнопка окшош болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Вот. Эми бул сүрөттү да жылдырбайды. Сүрөттү жылдырбаш үчүн сүрөттү кайра азайтып коебуз. Местасын 520 500 деп коюп туралы. Click me, send me деген кнопкалар пайда болду. Агачтырып берсем болотпу? Аха. Эми мен мына сохранить как дегенден сохранить эттим да, бирок жанакындай болуп чыкпайт. Так, көрөбүз азыр. Интернет барбы? Сүрөт жок, аша кое албай койдум сүрөттү. Интернет бар компьютерде? Ооба, бар. Көрсөтпөйсүңөр мага немени? Экраныңарды. Так, макул, мындай эле көрсөтөм, анда сохранить кылганда. Карагыла, кайда? Жакшылап көңүл буруп турабыз. Дагы бир жолу айтайын. Жазып бүткөндөн кийин могу коддорду. Вот. Көрдүңүзбү, көчүрүп жазгандан кийин эмне кылабыз? Файлга барып, сохранить как деген басабыз, Сохранить как дегенден бул жактан тандайлы, мисалы үчүн рабочий столду бул жактан. Или бул жактан деле рабочий стол тандасак болот. Бул жакта рабочий стол чыгат. Атын өзгөртөбүз. Мисалы үчүн эмне деп ат койсоңор, болот, өзүңөр билесиңер. Мисалы үчүн мой get site. Жеңилирээк эле койгула. Мисалы үчүн Бишкек .html деп мону кошуш керек. Ансыз могул биздин веб сайтыбыз ачылбайт. HTML дегенди кошушубуз керек. Мисалы үчүн JPEG дегенде сүрөттөр ачылса, HTML дегенде веб сайттар ачылат. Doc дегенде Microsoft Word ачылат. Ошол сыяктуу эле Бишкек .html деп жазып сохранить. Анан сохранить дегенди басабыз. Баскандан кийин рабочий столго барабыз, издейбиз. Бишкек деген папка барбы жокпу? Могу Бишкек болуш керек. Муну бассам, эки жолу бассам, мына ачылды. Мен жазган коддордун жыйынтыгы бул жака чыгып калды. Вот менин баракчамдын аты, андан кийин Альберт Эйнштейн сүрөтү, бул жактагы баары. Нобель сыйлыгын алды дегендер өзүнчө ссылка болуп калды. Так. Кандай суроо бар дагы? Көрүнүп атабызбы менин экраным, Ооба, көрүнүп атат. Так, окуучу эмне экен? Ар бир нерсени ачкан сайын жаап туруш керек экен, Ар бир дегенде, ооба, сөзсүз, жакшы суроо. Ар бир ачканда жабыш керек аны. Жабылбаса, жыйынтыгы экранга көрүнбөй калат. Агай, мен сизден сураймынчы, могу стилдин ичиндеги жазылган биз
Ошонун өзүнүн распорядогу болуш керекпи? Өзүнүн или Стилдин ичинде жок, боло берет. Мисалы, главный стиль деп ачтык. Андан кийин кайсыны болсо деле болот. Мисалы үчүн H1'ди бул жакта эмес, аягында жазсак болот. Стилди жабаардан мурда боло берет, ал айырмасы жок. Айырмасы жок да, э? Ооба, жакшы суроо, рахмат. Мисалы үчүн биринчи body'ден баштай беребиз. Стилди кааласак, сүрөт арты мындай ачык, күрөң болсун деп, андан кийин сүрөт, андан кийин H1 боло берет. Кааласаңар body'ни аяга койсо деле боло берет. Айырмасы жок анын. Главный стилдин ичинде эмнелерди стиль кылтабыз, эмнелерге стиль берип табыз. Жакшы суроо болду. Хорошо, рахмат. Могу кнопканы дагы бир аз оңдойлу эми. Мисалы үчүн кнопканы чоңураак кылып, түстөрүн өзгөртсөк болот. Биз азыр кнопка жасаган болчубуз, акырында 2 кнопка болот. Button, click me, button, send деген. Бирок албетте алар иштебейт. Азыр мисалы үчүн муну үстүгө бассак бир жакка кетпейт. Бирок биз бир аз кетире турган кылсак болот. Мисалы үчүн send дегенде бир жакка жөнөтсүн, ал үчүн аны басабыз, аны ачабыз кайра. Send'тин ичине аны жазып коелу. Так, мындай кылайлы. Аны ачабыз. Мынча href деп туруп, бул жака бир ссылка берип койсок болот. Мисалы үчүн эмнени берсек болот? Бир ссылка береличи. Ким болсун? Мисалы үчүн Азаттык орг дейли, кимде чыгат экен? Мисалы үчүн бул жака Азаттык телеканалынын, радиосунун ссылкасын жазып койдук. Ошо кнопканы басканда Азаттыкка жөнөтөт бизди. Сохранить этебиз, барабыз, текшеребиз, иштетебиз и бул баарын азыр ичине алып койду. Муну токтотушубуз керек. Бул жерден аны жаппай койдук биз. Кайра эле аны ачтык. И бул жакта аны жабайлы. Бул жакка жазайын мен send деп. Эми бул жакка келебиз. Вот, эми бул send'ти бассам, бизди Азаттыкка жөнөтөт. Көрдүңүздөрбү? Кнопканы басканда Азаттыкка кетти. Эми кнопканы бир аз чоңойтуп өзгөртөлү. Кайра эле стилге барабыз. Кнопка түшүнүктүү, эмне кылдык? 2 кнопка ачтык. Button 1, button 2. Мындай айтканда click me, бирөө экинчи send. Send'ти болсо ичине дагы бир койдук дагы, аны Азаттыкка багыттадык. Эми бул жактан биз button'larга бир түш берели. Анда button деп тандап туруп эле фигурный скобканы ачабыз и мисалы үчүн кнопканын четтери бир аз айланага окшош болсун, круглый болсун. Ачым border radius деп туруп 10 пиксель десек болот. Андан кийин padding деп туруп 10 пиксель десек болот. Андан кийин background color, артындагы түс yellow болсун. Жазуулардын түсү болсо кара болсун, мисалы үчүн. Black. H1'ин астында эле button жаздым, 2 button. Стилдин ичиге келип, кайра button'ду радиусуну 10 пиксель бердим, padding бул чоңойтот кнопканы. Background color'ду yellow дедик. Ал эми жазуунун түсүнү болсо кара дедик. Иштетип көрүңүздөр. Биздин кнопкаларыбыз сары. Айланасы бир аз кооздолгон. Башкача кнопка болуп калды. Так, иштеген болсо, анда бул жакка мындай бир неме кошойлу. Мисалы үчүн меню басканда астыга чыга турган. Мисалы үчүн кайсыл жери бар азыр? Amazon'га барайынчы кайра, Amazon.com.
Мисалы үчүн бул жакта азыр мындай бассак, бул жака келсек, көрдүңүздөрбү? Астыга толтура дагы тизме чыгып атат да, менюнун ичинде. Ушуну кантип кылсак болот? Ушул сыяктуу. Мисалы үчүн бул жака келгенде бирдемелер чыгып атат. Же болбосо бул жактан тандасак, толтура бир нерселер чыкты. Ушул сыяктуу менюну кантип жасасак болот? Ошону жасап көрөлү. Так, ал үчүн бул жака мындай дейбиз. Бизде жанагы экинчи кнопкадан кийин жазайлы. Ал үчүн бизге бул жака select деген бир башка синтакс бар. Бул select деген сөздүн маанисин ким билет? Билгендер барбы? Чогултуу болуш керек. Select деген да мындай неме кылуу деген, тандоо, выбирать. Выбирать деген, collect деген чогултуу деген. Жакынданаңар. Select деген значит тандайбыз. Эмнени тандайбыз? Варианттардан тандайбыз. Вариант деген сөздүн мааниси англис тилинде option, опция. Option тандайбыз анда. Эмне болсун биринчи вариантыбыз? Мисалы үчүн Альберт Эйнштейн жөнүндө кылтабыз, эмне болушу мүмкүн? Допустим, физика варианты болсун биринчиси. И option'ды жабабыз кайра. Option. Кайра дагы жазабыз, башка вариант. Мисалы үчүн эмне болсун? Математикс деп коелу. И option'ды жабабыз. Андан кийин дагы эмне болсун? Мисалы үчүн арт деп коелу. Көркөм чыгармачылык, искусство. Option'ды жабабыз. Андан кийин дагы ачып, дагы бир канча option кылайлы. Бул менюбуз да, биздин тамактарды тандайбыз го, ушул сыяктуу бир меню чыгат. Option, мисалы үчүн спорт. Вот. Option'ды жаптык. Эми муну барып карап көрөлү. Кошулабы, кошулбайбы? Көрөбүз. Вот. Физика менен башталды, математика, арт, спорт болуп чыгып калды. Көрдүңөрбү? Муну дагы азыр чоңойтуп, бул жака эле кошуп койсок болот. Ушундай клик send дегендей болсун дей турган болсок, анда стилге келебиз, баттындын жанына эле кошуп коебуз. Ал үчүн өзүнчө жазып отурбайбыз. Select'ти да кошуп коебуз. Select да ошондой болсун деген. Эмне болсо ошондой болот. Вот. Баары окшош болуп калды. Көрдүңөрбү? Вот. Сарыдан көрө, мисалы үчүн кайсы түстөр бар? Түстөрдүн коддоруну бир Google'дан карап келем, мисалы үчүн color codes деген бар. Бир түс көрүп келейинчи, бир канча. Жакшыраак түстөрдөн. Мисалы үчүн бул жактан кайсы түс арты мындай болсун десек, арты анын коду бул экен. Ушул кодуну көчүрүп барып жазсам болот. Жок, колдо эле жазса да болот. Background мындай болсун. Колдо жазып койсоң да болот эми, мисалы үчүн мынакей. Решетка 8 1 B E F 7 десеңер, арты мындай болуп калат. Вот көккө айланды. И булар дагы көкүш болду. Цветти каяктан тандадык? Цветти Google'га бардым. Google'дан мисалы үчүн түстөр деген бар. Өздөрү бир Google'ды боло бир сайт айтат. Мисалы үчүн color codes десем, бир канча сайт айтты. Ошол сайтка кирип, бирөөгө кирдим. Мисалы үчүн бул жака кирдим. Кирип туруп, мага могул түстөрдүн ичинен кайсынысы жакса, мисалы үчүн басамын үстүнө, мисалы үчүн могул цвет жакты. Бассам, бул жакта мага кодуну берди, ошо түстүн. Сеңиздер, могу подбирать эттим, могул код, могул түстүн кодуну берди. И буну копировать этем, бул жактан бастырып. Копировать этип туруп эле, мен барып туруп, өзүмдүн ошол немеме, папкама жазып жаткан программама, синтаксыма ошону көчүрүп барам.
Вот, бул жака. Вот. Мен муну өзгөртөм. Сохранить еттим, мында болуп калды. Мынакей. Вот, көрдүңөрбү? Мен азыр клик үчүн, send үчүн эле могул меню үчүн мен өзүнчө неме тандаган жокмун. Өзүнчө бир дизайн кылган жокмун. Button менен select эле чогуу жасап салдым. Окшош болуп калды. А так муну өзүнчө жазсам да болмок. Мисалы үчүн select деп туруп, андан кийин select үчүн өзүнчө мисалы үчүн бул жактагы мен башкача кылсам болмок. Color өзүнчө, background, задний фон өзүнчө кылсам болот. Бирок эми бир катарда турган үчүн мага кереги жок антип башка кылыштым. Түшүнүктүүбү? Сайтыбыз иштеп жатат. Сүрөтүбүздү дагы жылдырып коебуз. Мун сүрөттүн бул автоматический жолдору бар. Эгер жетишсе көрсөтөбүз аны. Сүрөтүбүз кайда жүрөт? 400 эмес, эми аны 300 кылсак болот экен. Вот. Меню иштеди, кнопкалар иштеди. Эми мону силерге суроо кантип жирный кылсам болот? Мисалы үчүн бул жактагы Альберт Эйнштейн деген жазууну. Strong кылып жазат. Strong да ала. Strong кылабыз, а? Ал эми неме кылсам, курсир кылып, италический кылсам. Ай. Ай колдонобуз, а? Мында бар бир канча сүйлөмдө ошондой кылайлы болот. П'нын ичинде эле strong'ду ачабыз. И Альберт Эйнштейнкин strong'ду жабабыз. Болду. Эми барып туруп дагы башка жерлерде бир-эки өзгөртөлү. Мисалы үчүн башка бир текстини Ачымол German born дегенде өзгөртөлү. Биринчиден ай болсун, экинчиден и strong болсун. Ай дагы болсун, strong дагы болсун десек, анда айды ачтым, strong дагы ачтым. Андан кийин strong'ду жаптым. И айды да жабам. Айды да жаптым. Ошондо ай болот биринчи, андан кийин ичинде ай болгондон кийин аны кайра strong дагы болот. Сохранить этебиз, келебиз, карайбыз. Вот Альберт Эйнштейн жирный болду, андан кийин бул жакта туулган өлкөсү жирный и плюс италийский болду. Аны кантип кылдык? Жеңил эле. Бул жакка эле strong'ду коштук, ал эми тияга болсо италик дегенди коштук. Вот, бул жерде. Эгерде бул жакка уну да кошуп койсом, анда эмне болот эле? Эсиңизде уну да кошуп койсом, удан кийин италийский болот, и ичинде жирный болот. Уну да кошуп койсом. Бул болсом underline-дыкы мындай астына чиет. Азамат. Ооба. И вот текшеребиз. Вот астын сызды, италийский кылды и аны жирный кылды. Вот, менюбуз дагы бар. Орусча жазса болобу дегенде, кайсыл жака орусча жазса болот? Мен силерге англисчеңер бираз неме болсун деп, өнүксүн деп, анткени бул жака каалаган тилде жазса болот. Бирок могул синтакс, сүйлөө тили бунун, сүйлөө тили орусча болбойт. Мисалы үчүн бул жакта head дедикпи, мунун головной же башкы деп эчтеке жаза албайбыз. Table деген, мисалы үчүн таблица дей албайбыз муну. Выбирать дей албайбыз. Булар дал англисче болуш керек. Ортодогу тексттер боло берет. Анда мен силерге бир орусча башка нерсе алып келсем да болот. Үчүн Албания жөнүндө бирдеме алып келейин. Албания жөнүндө, мисалы үчүн бул жактан бир параграфын алайлы.
Альберт Эйнштейн ордуга ошо Албания жөнүндө. Бул жакка да жаза берейин. Астыга эле UL-ден кийин дагы бир параграф ачабыз. Кыйдап туруп, аны кыйдап туруп жабабыз. И ортого жаңы текстинди коюп коелу. Келип текшеребиз. Вот. Албания боюнча маалымат. Бирок синтаксы сөзсүз ал англисче. Кандай кылдык? Кайталайм. Каалаган жерге параграф ачам. Каалаган жерге. Бирок бирөөнүн ичинде эмес, мындай өзүнчө бөлөк турган жерге. H1-ден кийинби, H3-төн кийинби же аягындабы. Каалаган жерге параграф ачып туруп, аны жабабыз. Вот. Жаптык пыны. Андан кийин бул жака каалаган нерсе жазсак болот. Менин Кыргызстандан болом. Бишкекте окугам. Шунас кайра келип текшеребиз. Вот. Кошулуп калды. Жаңы параграф болуп. Ошентип эле кыргызча болобу, орусча болобу жазса болот, бирок синтакстар сөзсүз англисче болуш керек, аны адашпайлы. Эми бул бүткөн болсо, булардын баарын өчүрүп, башка нерсе көрсөтөйүн. Таблица түзгөндө кантип таблица түзсөк болот? Мисалы үчүн мындай таблицалар бар. Tables in HTML. Вот. Мисалы үчүн могул сыяктуу таблицалар кантип түзсө болот? Же болбосо мындай таблицаны. Мындай таблицаны биз акырындан четинен баштайлы. Өчүрүп коеюн. Буну дагы өчүрөйүн, кала берсин. Буну дагы өчүрөйүн, буну дагы өчүрөйүн. Буну дагы өчүрөйүн. Буну өчүрүп сала берейин. Жаңадан папка ачайын. Карагыла, дагы бир көрүп алгыла. Новый элемент бул жактан. Создать новый элемент и текстовый документ. Ачтым. И бунун ичине киребиз, enter'ти басып туруп. Кайра эле жанагы башталган нерселер. Head'ти жабабыз. Head'тин ичинде эмне болот? Title, да? Title'lar болот, ооба. Title'ды жабабыз. Андан кийин дайрект ачып койсок да болот. Стиль да болот, Style. И стилди жабып коебуз азыр. Мына коеюн, кийин ортолорго жазабыз бирдемелерди. Стилди да жабып коеюн. Style. Мына жаптык. Эми head'тен кийин эмне келет? Body. Body и body'ни да жабып коебуз. Кечээ суроо берсем болобу? Ал жерде ага эң акырында ошондо окуй береби страницаны? Кайсы катта? Могу тайтлды карасаңыз, жабып атканыңызда сиз таякчаны тайтлдан кийин койдуңуз да? Бул туура эмес. Вот, бул катта болот. Мындай коюш керек. Рахмат. Вот, ушундай болуш керек, рахмат. Окубай тааны туура эмес жазылып калды. Вот, үйдүн фундаментини, скелетини, структурасын түзүп алдык. Эми мунун ичин толтурабыз. Мисалы үчүн, бул жака таблица деп койсок болот атыны. Стилге пока бар. Head бар. Мисалы үчүн body'ге эми мисалы үчүн H2 менен мисалы үчүн студенттердин аты, жөнү, бир маалымат,
окуучулардын мисалы үчүн тизмеси. Мен бул жакта кыргызча эле сөздөрдү англисче жазып жаткан үчүн кечирим сурайм. Мен класстарымда ал тамгалар жок болгон үчүн алар бизде убакыт өтүп кетет. Силер болот өзүңөр окуучулардын тизмесип кыргызча эле тамгалар менен. Мен просто англисче тамга болгон үчүн ушундай болуп калат. Так жакшы эмес, мисалы үчүн кыргызча сөздү эле англисче жазган. Англисче тамга менен. Мүмкүн болсо жазса болот кыргызча менен да. Вот, окуучулардын тизмеси дедим. Андан кийин эми буну сохранить как дейбиз. Бир папканы тандайбыз. Буну өчүрүп салам, баарын эле. Таблица деп сактап коюн, таблица. Check it. HTML. Окей. Ушу менен менин таблицам түзүлдү, сохранить. Эми түшүрүп туруп барсам, бул жакта таблица деген бир папка болуш керек. Вот. Уже интернетке айланып калды, интернет баракчасына. Кирем. Окуучулардын тизмеси таблица деген ат менен турат. Бирок эчтеке жок бул жакта азыр. Эми муну кооздоп жасап башташыбыз керек. Таблица кантип түзүлөт? Таблица англисче эле сөз менен башталат. Table деп ачабыз и table'ды жабабыз. Table деп. Вот. Эми table'дын ичинде эмне бар? Таблица эмнелерден турат? Ким билет? Столбица. Да. Столбиктерден турат, горизонтальный линиялардан деп коебуз. Линиялардан, мындайча айтканда, мындай клеткалардан турат, Ошол столбиктерди жасап алабыз. Канча столбик болсун, мисалы үчүн 4пү. Анда бул жака белгилейбиз. Столбикти мындай кылабыз. TH менен столбиктер белгиленет. Кимдер болсун? Мисалы үчүн аты, фамилиясы болсун. Бул биринчи столбиктин башыдагы темасы. Андан кийин экинчи столбик. TH кайра эле. Туулган датасы. И кайра TH'ты жабабыз. Андан кийин үчүнчү столбиктин немеси, темасы. Эмне болсун? Окуган мектеби. Кечиресиз, бул жак эмес. TH. Ман мектеп эле деп коеюн. Мектеби жабабыз. TH'ты бул ошол столбиктин башындагы аттары. Мисалы үчүн мындай сыяктуу да. Могул жердеги сыяктуусу болуп атат да, могу мисалы үчүн товардын аты, товардын номери, товардын сапаты дегендей ушулар. Андан кийин бизге могулар келет. Ошол сыяктуу эле мен бул жакта азыр окуучунун аты, фамилиясы, туулган датасы, мектеби ошону жаздым. Макулбу? Андан кийин дагы бирөөнү жазып коелу, мисалы үчүн TH деп туруп, область деп коелу. TH. Текшеребиз, барабыз, эмне чыкты эми. Көрөлүчү. Вот, аты, фамилиясы, туулган датасы, мектеби, область. Бирок булардын астында эчтеке жок болгон үчүн азыр булар жөнүндө маанисиз болуп калды. Клеткалары жок, клеткаларын коебуз анан, Эми бизге немелер керек, ошол клетка керек. Аны кантип кылабыз? Так, линияны кылыш үчүн, горизонтальный линияны кылыш үчүн TR дейбиз. TR деп туруп, ачабыз дагы TR-ды жабабыз. TR. Анын ичинде ар бир клетканы жазыш үчүн, ар бир клетканы толтуруш үчүн, мисалы үчүн TD дейбиз. Ошол TD биринчи могул аты, фамилиясынын астыга барат. Ким? Мисалы үчүн Аяна Асан кызы. TD деп жабабыз. Бул аты, фамилиясы болду. Эми туулган датасы ким ал? Качан
көтөрүлгөн. Мисалы үчүн кайра эле тыды дейбиз. 1997. Аны жаап коебуз кайра. Тыды. И дагы эки маалымат калды. Мектеби менен областы. Тыды дейбиз. Мектеби, мисалы үчүн, Айтматов. Мектеби. Да, ушундай боло берсин. И тыдыны жабабыз. Акыркы маалымат биринчи линия үчүн областы калды. Тыды, мисалы үчүн, Нарын областы. Жабабыз тыдыны. Эмне кылдык биз? Азыр биз бир линияны эле толтурдук. Бир эле окуучу жөнүндө маалымат бар бизде. Вот. Аты, фамилиясы Аяна Асан кызы. Вот. Көрдүңүздөрбү? Туулган датасы 1997. Мектеби Айтматов, областы Нарын. Эми ушуну эле, ТАР дегенди кайра жасайм мен. Дагы бир ТАР жасайм. Чтоб экинчи студент үчүн, экинчи окуучу үчүн. ТАРды ачтым, ТАРды жабамын, ТАР. Эми ичиге 4 жолу тыды жазып чыгышым керек монтип. Муну мен жазбай эле копировать деп кайра эле монтип көчүрүп койсом болот. Монтип астыга эле. Бул ТАР үстүнүкү. Бул астыга эле монтип көчүрүп коём. Аян эмес, мисалы үчүн, Нара болсун. Мисалы үчүн, 2000 деп коём. Мектеп номери, мисалы үчүн, номер 36. Эми ушуну эле кайра көчүрүп, могу ТАРды 3-чү линия үчүн, дагы башка бир окуучу үчүн, андан кийин көчүрүп дагы башка окуучу үчүн, көчүрүп дагы башка окуучу үчүн көбөйтүп койсом болот. Значит, бул жакта Нара болду, бул жакта Жазгүл деген болсун мында. Жазгүл. Матова. Мисалы үчүн. Номер 31. Андан кийин бул жактан башка бирөө Нара. Мисалы үчүн булган жерде мисалы үчүн 2000 деп коём. Мектеби 42. Мишкек. Акыркы окуучубуз. Жакта мисалы үчүн Медина. 1998 деп коём. Номер мектеп. Мисалы үчүн Өкөнбаев атындагы кайсыл жерден Кемин деп коём. Болду, сохранить этебиз, келебиз. Бул жакты карайбыз, мынакей. Таблицабыз түзүлдү. Көрдүңүздөрбү? Биринчи канча колонка жасайм мен? 1, 2, 3, 4. Эч айтканда 4 линия менде устундар бар, колонкалар. Андан кийин ар бир окуучунун маалыматы. ТАР деген бул ушул биринчи окуучу. Андан кийин анын ичинде маалыматтары. Мисалы үчүн Аян Асан кызы 97, Айтматов Нарын. Кийингиси бул Нара Асан кызы. Окшош эмес болсун. Мисалы үчүн муну Нара Нара деген бар. Сатып ал дейм. Вот. Булар бири-бириге кирип кеткен жок, мешать эткен жок. Биз буларга жакшылап азыр клеткага коюп, муну кооздоп койсок болот. Суроо барбы? Кимде суроо бар? Кимде иштеди? Жазгыла. Агай бир тырыны жапканыбызда калып кетти. Окшойт, бирок окуй берет окшойт да. Кана, көрөбүз. Тыры бул жакта бирөө бар. Бул жакта жабылды. Рахмат. Түздөлүп калды. Так.
проблема чыкпаш үчүн вот тырылар ар бир окуучу үчүн өзүнчө тыры, анын ичинде тыдылар болот, ошо клеткаларды толтуруш үчүн. А таблица деген баарын ичиге камтыйт. Вот. Таблица деген. Андан кийин таблицанын ичинде TH деген болот. Ал ошол неменин колонканын башкы аттары. Көрдүңөр, өздөрү эле кара тамга менен жазылып калды. Бир канча окуучу үчүн жасап көргүлөчү. Мисалы үчүн мону жасагандан кийин могу тырыны бирөөн жасап алсаңар эле болду. Ушуну эле кайра көчүрүп койгула 3-4 жол жерге. Болду. Азыр муну кооздоп жакшылап жасайбыз. Эми бул веб-сайт жасагандын мисалы үчүн Microsoft Office Word'то иштегендин айырмасы эмне? Microsoft Office'те бул жөнүндө документ. Ал жакта таблица түзүшү мүмкүн, текст жазышы мүмкүн, бирөө өмүр баянын жазышы мүмкүн, сүрөт коюшу мүмкүн, гүл коюшу мүмкүн. Бирок аны эч качан ал мисалы үчүн могул документти, могул Word документти мен эч качан интернет страницага, веб страницага, веб баракчага мен муну чыгара албайм. Акчасын берсем дагы мен муну монтип өзүмдүкүндөй кылып, мындай кылып туруп, же болбосо бир могул сыяктуу кылып мисалы үчүн Google дегенде мен могул маалыматым чыксын дегендей кылып чыгара албайм муну мен. Ошондуктан биз сөзсүз могул HTML тилини билишибиз керек. Эгер веб-сайт жасашыбыз керек болсо. Же болбосо жана баягы күнү көрсөткөндөй, мындай дизайндардын баарыны HTML менен гана жасай алабыз. Word менен ал болбойт, ал чыкпайт интернет баракчасына. Вот. Оларды биз HTML менен гана жасай алабыз. Башка түрдүү болбойт. HTML деген бул язык, Бул язык, ошол языкты биз үйрөнүп жатабыз азыр. Язык, туура айтасыз. Язык. Ошол веб-сайт жасаш үчүн бир тил, мисалы үчүн компьютер биз адамдар өз-өзүнүн тилде сүйлөп бири-бирибиз менен түшүнөбүз, кыргызча, орусча, англисче. Башка улуттар башка тилде сүйлөшүп бири-бирин түшүнөт. А компьютер өзүнүн ичинде өзүнүн тили менен түшүнөт. Мисалы үчүн ошол веб страницалар HTML тилинен түшүнөт. HTML тилинде бирөө сүйлөсө, анан кийин муну түшүнөт. Бул жакта мен окуучулар тизмесин чыгарышым керек экен, адамдардын аттарын чыгарышым керек экен дейт. Анткени бул HTML тилинде сүйлөп жаткан үчүн. Ошо менден кече сурашканда, кайсы тилди үйрөнүп атасыңар депчи, ошону билбей койгом да. HTML экен. HTML тили. Так, өйдөрөк дегенде бул жагын, бул жагын көрсөтүп коеюн. Могул тырындан бирөөн жазсаңар эле калганын копиировать салга, бирок table аягында жабылсын. Аягында макулбу, монтип. Body'ден мурун. HTML тили, мисалы үчүн компьютер оюндар кайсы тилде жазылат? Ал өзүнүн тили бар, мисалы үчүн Java, JavaScript, Python деген тилдер бар. Мисалы үчүн дагы кимдер бар? Толтура приложениялар азыр, компьютерде, телефонда ачсак эле приложение болуп кеткен азыр. Приложение көп, WhatsApp, Facebook, Instagram. Булар дагы компьютер тилинде жазылган. Ошонун дизайны, стили, мисалы үчүн HTML менен. Бирок анын арт жагында иштеп жаткан синтакстары, тили ал мисалы үчүн Python, Java, JavaScript деген сыяктуу толтура компьютерный языктар бар. Ошол тилдерде жазылган. Ошол үчүн алар иштейт, компьютерге жүктөгөндө иштейт, телефонго жүктөгөндө иштейт, бири-бирин түшүнгөн үчүн. Вот. Бул жакка дагы бирөөнү кошуп коелу, тыры деп туруп. Мисалы үчүн кандай компьютер тилдерин билебиз азыр? Значит, HTML деген тил бар. Андан кийин Python деген тил бар. Java. Андан кийин C дегендер бар. C++ дегендер бар.
толтура дагы ушундай тилдер чыгып кеткен азыр. Муну дагы кошуп кое берели бул жакка, тура берсин. Зыяны жок. Окей. Сонун. Эми бул таблицаны жакшыраак көрсөтүш үчүн мындан да бир коозураак кылып жасайлы. Аны кантип жасайбыз азыр мен силерге? Так. Бул жакта муну жасайлы. Эми стилге барабыз, Стилдин ичинде бардык бүт стилибизди ушул жакта аткарабыз эми. Стиль бизди куткарат. Ким бизде бул? Могул баары. H1 же H2 ким могул? Ким айтат? Бул эмне? Мунун аты эмне могул жакта турган? Table. Параграфпы же table. Азаматсыңар. Table, table деп киребиз анда. Мисалы үчүн бунун чоңдугуну бүт немеге баракчага ээлеп калсын. Ал үчүн анын ширинасын чоңойтобуз. Мисалы үчүн width деген бул кеңдик деген, ширина деген сөз. Мисалы үчүн 100% деп коелу. Бут немени страницаны солдон оңго чейин бут камтыйт. Көрөбүз. Вот. Көрдүңөрбү? Таблица кеңейди. Эми буга биз могул немелер сызыкчаларын сызып чыгайлы. Муну азырынча шашпайлы. Мындай эле жаза бергиле. Вот стилдин ичинде table и сызыкчаны сызып чыгайлы эми. Кимдерге сызабыз? TH-га сызабыз и TD-га. TD-быз бизде ооба клеткалар. Ар бириге граница берип чыгайлы. Мисалы үчүн border десек 1 пиксель, мисалы үчүн solid black. Жазалы үчүн эмне болот экен? Вот. Мынтип жазгыла эми. TH менен TD бул вот колонка и ар бир клеткага биз граница бердик. То есть ар биринин границасы бар өзүнчө. Ошондо границалар биригип келип бир өзүнчө эле клеткаларды жаратып калды. Onu жазгыла. Стилде table, ширина 100, TH-TD, граница 1 пиксель, solid black. Мындай айтканда жирный, чёрный, бирок тонкий 1 пиксель. Пиксель деген бул ошол компьютердин экранынын өзүнүн единица измерениясы. Биздеги жанагы сантиметр сыяктуу, миллиметр сыяктуу дегендей да. Таблицанын кодуну көрөйүнчү мен жөнөтүп алсам, жөнөтүп коеюн чатка, силер неме кылып алгыла. Скриншот же бир жерге өткөрүп алгыла. Көрөйүнчү таблица толук барат экен. Муну выбирать этип мышка менен бир жерге сохранить этип алгыла. Эртең ушул жерден улантабыз буга кооздуктарды берип, мындай бир таблица жасайбыз анан. Көрсөтүп коеюн азыр. Мол сыяктуу. Үстүнө кооздойбуз. Мындай кылып бир зебра түстөргө беребиз. Макулбу? Андан кийин бир жакшынакай бир таблицага айландырабыз. Суроо барбы? Жок, суроо жок. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү эле болдубу? Аябай кызыктуу, түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Силерге рахмат келип катышып бергениңиздер үчүн, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Дагы кызыктуу темалардан дагы ушул IT жаатында маалыматтардан дагы сүйлөшүп, и сабактарыбызды уланта беребиз. Анда сиздерге ийгилик, жакшы калыңыздар. Рахмат баарыңарга. Көрүшкөнчө, биз эртеңге чейин аман болойлу. Çok rahmet ağay. Макул.